Жамал Чойбековна Ташыбекова белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер. Совет мезгилинде Кыргыз ССРнин министрлер советинин төрагасы, тышкы иштер министри, кийинкиге чейин эле көптөгөн партиялык, мамлекеттик кызматтарда, айрыкча элдердин ортосундагы достукту жана кызматташтыкты чыңдоодо белсенбей иштеп келип, учурда да акыл тажрыйбасын кийинки муун үчүн бөлүшүп келе жаткан биздин бүгүнкү каарман. Ал 1937 жылы 29 августта Фрунзе шаарында төрөлгөн. Өзүмдүн атам ал кишинин акасы ошондо 38 жылы камап ятып жибериптир. Чойбек Ташыбеков деген киши, ал жездеси болот, жездесин алып келип берген экен менин 7 айлыгым. Апам болсо Абдина. Фактически я Абдинанын сиңдисинин кызымын да. Мен мамам экен да жанакы апамдын сиңдиси. Ал постоянно партийный советский кызматта иштеп жүрдү. Ал киши аты Алиман. Жездесине катуу тапшырып кетиптир. Анан ошентип мени алып чоңойтуп, все они мне дали. Балалык чак, тиги үйдө. Мен биринчи укканым муну совет министрде иштеп жүргөндө, уже дары ал жактан кетейин деп калганда 85-86 жылы биринчи уктум да, что как будто у меня был отец другой. Аны көбүс 54-55 жылдарда балдарбыз. Кыргызстанда номер 5 деген мектеп бар болчу, Бишкек Фрунзе шаарында. Ошол шаарындагы интернатта өскөнбүз. Өкмөт бизди баккан, окуткан, тарбиялаган. Кыргыз мектепте окуган кыздардын, балдардын көбүн орус мектепке которгон. Анткени орус мектепке мындай окуу кийин Москвага, башка шаарларга жибергенге орус тили жакшы билсе деген максат коюлган экен да. Эң биздин сулуу кыздарыбыздын бири болчу. Акылдуу десе акылдуу, сулуу десе сулуу, анан жаркылдап жүргөн жакшынакай кызыбыз болчу. Анан ага бир топ жигиттер да ашык болгон. Москвага барайын деп МГУга жаздым кат. Мен силерге барып окуйын деп атам. Только мен мына көрдүм, акасы силерде факультет бар экен. Кытай тили, восточных языков деген, араб тили. Мен ушуну окуйт элем деп жаздым да тигилерге. А эмне чу, кургон пятерки. Коркпойм, уялбайм. Билимге иш кооз өспүрүм Жамал мектепти ийгиликтүү аяктары менен Москвадагы мамлекеттик университетинин чыгыш таануу факультетиндеги Кытай тили бөлүмүнө тапшырат. Бирок ошол жылдары капысынан бул факультетти Ташкентке которуу чечими чыгып, борбордон гана билим алам деп өрөпкө алган Жамал токтоосуз Москвадагы жеңил өнөр жай технологиялык институтуна окууга өтөт. Ал кезде уже Хрущев келип калган. Ал айтты, жанакы республикадан келгендер экзамен бербей өтөт деген жок деп, өздөрү өтсүн. Анан баарыбызды экзаменге киргизди. Бага 40 кишиден бир 10 чакты киши калдык. Москва, Ленинград деген шаарларда. Анан ошондо мен баарынан москвичтердей болуп өтүп кетиптирмин. Өндүрүштүк практикасын ал Ленинградтагы Айтылуу комсомолка тигүү фабрикасында өткөрүп, ал жерден анын иштеги уюштуруучулук жөндөмүн байкаган жетекчилик цехтин начальнигинин милдетин Жамалга жүктөп,
Кыска убакыттын ичинде жамааттын кадыр баркына ээ болгон. Ошондон соң аны бардык шартын түзүп берип, өздөрүнө калтыруу өтүнүчү менен окуу жайга кайрылат. Квартира берип атат, иш берип атат, Ленинградка чакырып атат dedi. А мен айттым, мен барбайм Ленинградка. Десе, битти сүйүнүп кетти да бар. Кээ бирлер даже жылмайганын байкап калдым. Анан кийин айттым, я не поеду дедим. А эмне үчүн барбайсың? Я говорю, барбайм, потому что, говорю, я приехал из Кыргызстана, Кыргызстан меня послал учиться, я поеду в Кыргызстан деп койдум. Десем, ну ладно, ладно, деп аны мени узатып коюшту. Бирок Москвадан алган диплом бул жакта эч кимге кереги жок болуп, ал Октябрдын 40-жылдыгы фабрикасына жөнөкөй жумушчу болуп орношот. Берге келсем, берде орун бар занят. Анда жаңы ачылган да. Жөнөкөй мастер, бригадир, начальник цеха. Алар мени жаман көрүп, тоже мне институт закончила, что она там знает, быте деген сөздөр чыкты да. Кыска убакыттын ичинде Жамал цехтин башчысы, кийинчерээк Кыргызстан турмуш тиричилик ишканасынын башкы директору болуп тайындалат. Я говорю, мен жашмын дедим. Мени кандай директор кылып коесуз десем, канчадасыз деди. 28-темин десем. 28-те мен биринчи секретарь райком болуп иштегем деди. Жыргалбаев деген киши болчу. Шаар аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары болуп иштеп, анан элге алына баштады. Анан менимче ушул мезгил фабрикадан кийин onu шаардын башкаруучуларынын бири болуш өзүнчө бир окумуш өсүү да. Муну ошентип Жамал Чойбековна Ташыбекованын саясий мамлекеттик жолу башталат. 1967 жылдан баштап ал Кыргызстан коммунисттик партиясынын өнөр жай бөлүмүндө Борбор шаар башчысынын орун басары. 1980 жылы Кыргыз ССРнин министрлер советинин төрагасынын орун басары жана ошого катары эле Тышкы иштер министри. Кыргызстан аялдарынын 8-чи курултайында Республикалык аялдар советинин төрайымы болуп дайындалат. В осуществлении грандиозных предначертаний 26-го съезда КПСС рассказала заместитель председателя Совета министров Киргизии Жамал Чойбековна Ташыбекова. Мунун ичине окуу жайлары, медицина, маданият, адабият жана башка эң ошол болуп оор тармак Жамал Чойбекованын фронт эле, ошол фронтту бул киши жетектеп, ошол өзүнүн ишмердүүлүк аракети менен ушул биздин министерстволорду, ведомстволорду аябай бир алга сүйрөп, колунан келген жардамынын баарын берип, аларды аябай жакшылап иштетип, элге, мамлекетке кызмат кылууну мына Жамал Чойбековна ушулардан биринчиден үйрөтүп жүрсө, экинчиден булардан талап кылып жүрдү. Одновременно, оказывается, ушул киши социальный маселени тейлеген киши Совет министри, министр иностранных дел болот. Анда бизде отдельно жок экен да министерство. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри катары республикабызга келип жаткан, республикабыздан башка мамлекеттерге барып жаткан биздин делегациялардын баарысы менен өзү сүйлөшүп, анан башка чет мамлекеттер менен ушу Кыргыз Республикасы өзүнүн карым-катнашын республика катары тең укукта бирге жүргүзүүгө көп иштерди жасаган киши. жылы бизди Токиого бүт маданият кызматкерлерин гастролго алып барды. Ошондо бул эже менен канча бир 20га жакын күн болдук да ошол жерде.
анан бир жүрүп бир туруп сүйлөгөн сөзүндө деги өзүнүн бүтүндөй керемет мүнөзүн көрүп, сабырдуулугун, ар кимибизге жасаган ар кандай мамилесин көрүп, ичимен ушунчалык менде бир толкундануу, сыйлоо, ушундай эжемдей болсом деп, мен эже деп коем, көрсө эки эле жаш улуу экен, көрдүңүзбү? Анын ушунчалык бийиктигин. Анан бир жарк эткен мезгили Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясына катышып жүргөн адам катары, анан Азия, Африка өлкөлөрүнүн ортосундагы байланышты чыңдоо ошол мезгилде башталган. Кийин атайын уюмду башкарып калды. Азыр бүгүнкү күнгө чейин ушул мамлекеттердин ортосундагы маданий байланыштарды өстүрүү, анын өркүндөтүү. Анан менимче ушул багытта бул кишиден өткөн, ашкан бир да адам болгон жок. Бул сөздү чынын айтыш керек. Кыргыз достук жана кызматташтык коомдор бирлигинин башкарып жүргөндө дагы Жамал Чойбековна өзү салым кылып дипломатиянын, элдик дипломатиянын жакшы жактарын ачып кетти деп айтсак болот да. Ошол үлгү катары калды. Мисалы дипломатия бүгүн ошол өзү сезилбесе дагы, билинбесе да, ачык көрүнбөсө дагы, ошол ыкмалар бүгүн колдонулуп жүрөт. Жамал Чойбековна республиканын жогорку советинин бир нече жолку депутаты болуп шайланган. Бул иште да эл менен байма-бай жолугушуп, алардын өтүнүчтөрү менен суроо талаптарын ийкемдүү чече билгени менен элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Бул кишинин эмгеги депутат катары дагы, Кыргыз Республикасынын жетекчилеринин бири катары дагы, улуу инсан катары дагы, ал кишинин эмгегин биз эч убакта унутпашыбыз керек. Кийин партиялык советтик иштерден кеткенден кийин коомдук уюмдарда өтө активдүү катышып жүрдү. Коомдук, саясий, коомдук ар түркүн аракеттерде, жыйындарда жана башкаларда Жамал Чойбековна активдүү катышып өзүнүн ой пикирлерин болгондо дагы ой пикирлери, бул кишинин ой пикирлери республиканын мындан аркы багыты кандай болуш керек, элдин арасындагы биримдикти кандай сакташыбыз керек, элдин келечеги, мамлекеттеги стабилдүүлүк деген улуу ак ойлорун айтып жүргөн Кыргыз Республикасынын улуу инсандарынын бири Жамал Чойбековна. Жамал Чойбековна үй бүлөлүк жашоодо да бактылуу өмүр сүрдү. Өмүрлүк жолдошу Марс Байчериков өз ишинин устат эле. Тилекке каршы жашоо бир калыпта кетпейт тура. Жеке жашоосунда турмуштун оюш кыйышы, турмуштун ызгаары кыйгап өтпөй, жашоонун өксүк учурлары жалгыз уулу Темирбектен айрылганда билинди. Эжекемдин дагы көп трагедиялык жактары дагы бар. Мисалы, өзүн жубайын жоготуш, уулун жоготуш кыйын, абдан кыйын. Бирок ошону эч кимге билгизбей, көрсөтпөй. Мына азыр деле ошол абдан мындай башын бийик көтөрүп, алдыга карай бизди дагы ошо жаштарды негизи кыргыз коомун дагы, кыргыз элин дагы туура жолго салгандай адам болуп жүрөт. Ошон үчүн биз сыймыктанабыз эжеке менен. Жамал Ташыбекова эженин басып өткөн жолу деги эле карапайым жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан кыргыздын кыздарына өрнөк болуш керек. Эже өзү карапайым үй бүлөдөн чыгып ушул даражага жетти. Вице-мэр болуп Бишкек шаарында 10 жылдан ашык эмгектенсе, ал эми вице-премьер министр болуп 6 жыл. Ошону менен эле бирге 6 жыл Тышкы иштер министрлигинде кызмат өтөдү. 3 жолу депутат болду. Улуттар арасындагы бизде Дом дружба деп коет, ошону башкара алды. Деги эле чет өлкөлүк мекемелер менен дагы байланыш кызматында жакшы иштерди алып барды. Дипломат, абдан татыктуу эне, азыр чоң эне.
Ошондуктан мен Жамал Чойбековна сиздин бүгүнкү юбилейиңиз менен чын дилимден куттуктайм. Сизге ден соолук, узун өмүр каалайм. Биздин жерибизде бар эле бар, элге ынтымак керек, тынчтык керек. Өзүбүзчө мамлекет болгонду үйрөнүп атабыз. Ал деле колдон келе турган иш. Могу жаштарды абдан жакшы үйрөтүш керек. Өз алдынча мамлекет болуш үчүн бизге абдан билимдүү адамдар керек. Жанакындай уятсый, өзүбүздүн адаттарыбызды калтырбаш керек. Биз Кыргызстанда оңдойбуз деген жаш балдар бар экен, кыздар, балдар.